Сіздерге бойын bir көрсөтөйүн. Так. 1.55. 1.55 ке койдук бу? Жакшы, 1.55. Өтө сонун. Assalamu alaikum, qadırman görüşçüler. Misirkeci kanalına tavuçuları. 22 fevral 2022 жыл Жалабат обласы Базар Коргон району Акман айылына келдик. Бул жерде сиздерге көрсөтүүчү сатыла турган улактын аттары бар экен. Ушул аттардан сиздерге маалымат беребиз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга аттаныңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Эми сатуучубуздан сиздерге маалымат алып көрөлү. Assalamu alaikum. Жашы канчада деди? Бул аттын жашы неме? Жазга 3 асы болот. 6 жашар болот, ооба. Бул аттын немеси улагы тамай, така улагы любой жерде така улагка каксаң жетип барат. Көзөгөн жериңе жетип барат. Алы жетишинче. Улак тийгенде чыгат ама. Чыгып, качып. Keçe dağı özüzde ulak boldu ayılda. Keçe çavuldu. Anan keçe neme kıldı oy jok ele satam degen oy. Anan keçe göbü surap koştu. Anan men şu neme gele çıkarıp satayın dep. Şu. Ulakka topko girgende owa tizgin menen giret aka. Özü başын soylop көтөрүп өтө сонун кирет. Негизи парадасы карабайыр бу? Парадасын Owa Карабайыр. Tүү кайсыл жактан келген болот? Таги немеден келген? Но Асланбап жактанчы, Правдадан. Немеде 3 жашында келген пышты кезиндечи. Азыр ошондон бери мен улакка барып, улак чабап али. Үйүргө кошуп көрбөдүңөрбү? Жок, мен үйүргө кошуп көрбөдүм ака. Мен ушу улакка, ушу майдачыда малжан багып ушу менен эмип. Денсаулыктары кандай болду? Денсаулыктары өтө сонун. Жакшы. Эми урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге мындай жакындан бери көрсөтөлү. Кабактарынан көрүңүздөр. Аттын денсаулугу жакшы деп айтып кетти. Така тургандары жакшы эле? Така тургандары өтө сонун. Жош, жаш балдар караганга, жаш балага дагы сонун. Мындай туяктарынан бир катар айландырып көрсөтүп коелу. Соорларынан көрсөңүздөр дагы болот. Өзү дагы жоош окшойт, Өзү дагы өтө сонун. Мындай теп тиштеп жаман өнөрлөрү жок, Аттын айыбы барбы? Айыбы жок ака. Айыбы болсо айтып коебуз, Айыбы болсо айтып коем. Алдыга бир аз бастырып коесуз, акырындатып, арткы чат аяктардан көрүңүздөр. Болду, бери кайрыбыз. Азыр улакка чабып жатса, чабып көрсөк болот экен, Чабып көрсө болот. Бир-эки кой берели анда, чабып чуркагандарынан көрөлү. Кандай болду экен атыбыз? Ошол жактан кой беребиз. Жанар. Кеткендер аябай жакшы экен, тегиз кетип атат, түз. Эч жака жалтанбай. Жанар. Жакшы болот. Токтогондору да жакшы. Болот, чуркагандары өтө сонун. Мына ушундай эле чуркайт болуш керек. Эми аттын баасын угуп көрөлүчү, баасын канча деп турасыз? Аттын баасы келишим баада эле. Мен алинтип 200-300 дебейм. 170 000 баасычы. Сомго 170 000. Ооба, сомго. Жакшы. Анан дагы сүйлөшөбүз. Сүйлөшүүлөр болот ака. Кардары кесе, сүйлөшүүлөр болот. Келип көрүсө, жактырып алам дегендер болсо, сүйлөшөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасын уктуңуздар. Аябай жакшы баада коюлуп жатат. Эгер сиздерге жаккан болсо, мына ушул атты дагы колдон чыгарбай алсаңыздар болот. Негизи Жалал чергесинен ушундай жакшы аттар чыгып турат. Көбүз билебиз, көрүп жүрөбүз. Дагы бир ат бар дедиңиз, Бир ат бар, Экинчисин көрөлү анда, Экинчисин көрөлү. Бизден алсабай туруңуздар. Бою ошол биринчи атта экөө бирдей эле экен, бунда.
1.55 чыгат экен. Алармандар өздөрү деле келип тартып көрсө болот му? Жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, эми сиздерге көрсөтүүчү экинчи атыбыз дагы даяр болуп чыгып келе жатат. Эки ат түспөлдөш окшош эле аттар экен, Ооба, карабайырлар да. Экөө бир аттын, бир бээнин балдары эмеспи? Жок, булар бөлөк. Бул өзүбүздүн айылдан чыккан эле аттар. Бул деле өзүңөрдүн айылыңардан чыккан ат, Бул өзүбүздүн эле айылдан чыккан ат. Ошо өзүбүздүн эле айылдан чыгып ушу чабылып жүргөн эле ат. Бул деле карабайырбы? Бул деле карабайыр. Азыр жашы канчада? Азыр жашы неме 8 жашта. Уже 8 жаш болот да муну. 5 асы Ооба, ооба. Анан ошо өзүбүздүн эле айылдын аты. Кандай өнөрлөрү бар бул аттын? Өнөрү ошо бул дагы така улагы тамай. Ошо бул анан неме бундагы үйүргө коюлган эмес. Коюп көргөн эмесмин. Мен негизи үйүргө койбойм да. Анан аттарымчы алган атымы үйүргө койгойм. Жөн гана улакка чабып жүрөсүң. Жөн гана улакка чабам. Ден соолуктары кандай болду? Ден соолугу өтө сонун. Жеп ичиши гаранча. Анан улагына деле гаранча да. Така улага. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге мындай жакындан бир көрсөтөлү. Аттын кабактарынан бир көрсөңүздөр болот. Негизи карабайырлар өтө бышык аттардан болот. Биздин улактарга, тоо таштарга дегенде. Туяктары бир катар көрүңүздөр. Жакшы эле көрүнөт. Такага кандай болду такага? Такага өтө жоош. Жоош, Улак тийгенде жалына. Тизгин тартып туруп алсаң, секире үргөйт. Тизгин тартпаса, секирген боюнча учат деңиз. Жок, тартып туруп алсаң, жиннен элеги секире үргөйт да. Демек, такшалган аттардын бири экен да. Улак тийди учат. Жакшы. Мына ушундай улак тийгенде уча турган аттардан экен. Токтотуп турсаңыз, бир арткы соораларынан бир көрүп коелу. Соорусунан көрсөңүздөр болот. Алдыга бастырып коерсиз ушул боюнча. Жаныбар жөн турбаган аттардан экен. Жакшы. Бери бастырып коесуңар, Баскандары жакшы эле, мындай гамачтары жокпу? Басканы жөн эле басат. Мындай кичине олуп алса, анан ушундай олуп калат. Олуп калганда ойноктоп калат деңиз, Улак-улакта жөн турбайт. Жөн тура албайт. Улак ашып калса жөн турбаган аттардан экен. Эми бир-эки кое берели, чуркагандарын көрөлү. Андан соң сиздерге баасын айтабыз. О жаныбар. Кое бергенде эле кетет экен. Көрүп жатасыздар, камчысыз тизгин менен чуркап жатат. Ой. Куен шамал болуп эле бир кетет экен го бул ат. Чуркаганда сөз жок. Мен ойлоймун, мындай аттарга дагы кызыккандар көп эле болот болуш керек. Айылда теке улак чабам дегендердин баарын үйрөткүдө, такшалган аттардын. Жаш баланы ям үйрөтөт булчу. Жакшы. Алып мен деген болсо. Ден соолуктарын көрдүк, жашын айттык, баарын айттык. Эми баасын угалчы. Баасын мен деле бун деле стоит эле баага коюп койдум. Бунун баасы 150 000 сом. Бул дагы, ооба. Бул деле сүйлөшүүлөр болот болсо, неме болсочу. Кардар келсе. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, өтө жакшы бааларга коюлду. Андыктан мындай аттарды колдон чыгарбай алсаңыздар болот. Мына ушундай атырылган аттардан экен. Өтө сонун. Жакшы. Көрдүңүздөр. Сиздерде да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болгон болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер Кежи каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.